Өлөкө, Кеңсай массивине свет коюш боюнча бөлүнгөн акчаны Кулбак мырза каяка жок кылган? Же светти качан коет деген суроону берели деп атканбыз да. Жеке оюн боюнча ошо Кулбак күнөлдү. Качан бүтөт анда? 2 айда бүтүшү. 2 айда бүтүшү мүмкүн. Ушу трансформатор жүргүзүп койгондо мынчалык эч нерсе болбойт эле. Кайсыл объект текшерип атат ошондо? Район боюнча курулуш текшерип атат. Өзү уурлукка шектелип жүргөн адам барып кантип бирөөнү текшерет дейм да. Азия Парк таксопаркы болгону 2% төлөм менен сиздерди кызматташууга чакырат. Азия Паркка туташып, Россиянын бардык шаарларында жана Кыргызстанда иштесеңиз болот. Лицензия, камсыздандыруу полис сыяктуу кагаздарды мекеме өзү бүтүрүп берет. Диспетчерлер күнү-түнү сиздер менен байланышта болот. Тапкан акчаңызды өзүңүздүн банктык картаңызга ошол замат чыгарып алсаңыз болот. Кирешени асмандан күтпөй Азия Паркка азыр катталыңыз. Сизди көптөгөн байгелер жана бонустар күтүп турат. Баса менин атыман катталгандарга иш башы кылып, мекеме өзү 500 рубльды тиркемеңизге салып берет. Фин полицияда иш козголуп, жанагы Кеңсай массиви боюнча. Ал иш келген. Ал иштин келгенине 2 күн болуптур сиздерге. 1,5 жыл ал улуттук коопсуздук кызматында жатыптыр сүрсүп. Анан азыр экспертизага шылтап дагы сиздер канча убакыт ушуну кармайсыздар? Эми чынын айтыш керек, бул баягы объемный дела. Мен азыр кече тергөөчүлөргө да команда бергем. Себеби жеринде барып, именно азыр бул суу, электричество башкалары да, водоснабжение башкалар. Жеринде барып осмотр кылып чыгыш керек. Ал чоң жер Кеңсай. Аны осмотр кылып, действительно болгон эмес, биринчиден. Анын проектиси, долбоор, акча канча которулганы бүт бардыгы тартылат да. Урматтуу мекендештер, Москвада жыйган буюм таймыңыздар. Топтогон түйүнчөгүңүздөр болсо, сүрсүтпөй Кыргызстанга бат-баттан жиберип туруңуздар. Сиздердин аманатка кыянат кылбай, кызмат кылчу жигиттер бар. Алар аманат жүктү Кыргызстандын бардык облусуна бат жана сак жеткиришет. Москва шаарынан жана Москва облусунан жүктү алып чыгып кетүү акысыз. Аманат жүктүн сынбай, жоголбой жетишине 100% кепилдик беришет. Каттамдар туруктуу. Ыдырыш Исаковдун атынан кайрылгандардын жүгүн 20% арзандатуу менен алышат. Байланыш телефону +7 926 763 73 81. Анда мага убада бериңизчи, качан сотко кетет бул иш? Эми мен сизге мынандай деп сотко кетирет дейм. Бул кече өзү лично башкы прокурордун контролунда, бул шаардын прокурордун контролунда, менин контролумда 3 деланы 3 тергөөчүгө 2ден бөлүп бергем. Биринчи изучать этип окуп чыгыңыздар. Биз реалдуу нерсени кайсы жагын кайсыга бөлөлү, кандай кылалы деп. Алар эми мисалы биринде 10 том бар. 10 том деланы окуп чыгып түшүнүш керек. Именно кайсы жерден нарушение кеткен, кандай болуш керек. Анан керек болсо адистерди чакырып биз сурак кылышыбыз керек. Ал эми мисалы мен сизге буга чейин сурак болбопту? Жок, болгон эми аны мен эми тергөө немеси да, кайсы адамдар канчасы аны окуп чыгып туруп, ал жерде биринчи тендер деген бар, анан проекти деген бар, долбоор деген бар. Жеринде бар осмотр кылып келиш керек. Анын тергөөнүн немелери көп да. Бир эле электричество, бир эле факт эмес да. Азыр мени кызыктырган сизге электричество. Хорошо, мындай бизге дело келди. Дело келгенден кийин 1 айлык срок болот. 1 айлык срок болот. 1 айлык сроктун ичинде мен сизге бүтөт деп мен 100% гарантия айта албайм. Себеби бүтпөйт. Мен азыр эле айтам. Себеби мунун азыр бир эгерде ошол мезгилде тергөөчүлөр толук бүтүрүп койгон болсо делону, бүтө турган эле жерге келип калса, анда тез эле бүтүрүп коебуз. Качан бүтөт анда? 1 айда. 2 айда бүтүшү мүмкүн. 2 айда бүтүшү мүмкүн. Мен азыр делону тергөөчүдүн мен бергеммин. Алардан мен мисалы окуп чыгып, мага бүт түшүндүрүп, анан мындай кылсак болот деп анан мен дагы окуп чыгып, бир адам баш, эки баш, бир баш, эки баш да делону консилиумга келип, биз УПК менен талкыбайт этип, бир чечимге келип туруп, анан кийин ошол менен кетет. Негизги ошол акчага аралашкандардын бирөөсү баласы болуп атат. Баласы кармалабы, кармалбайбы? Себеби трансформаторду баласы алып келип атат. Баласынын фирмасы аркылуу келип атат. Эгерде баласынын фирмасы алып келип, баласынын фирмасы болсо, эгерде фирма баягы толук кандуу акчаны алгандан кийин жумушту аткарбаган болсо, анын өзүнчө статьясы бар ага карата, ал жооп берет. Жооп бербейт эмес, жооп берет. Сөзсүз түрдө. Же атасы фирманы анан ишти жаап койсун? Мүмкүн эмес. Любой фирма ал өзүнүн спец статьясы бар, мисалы ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу деген статья бар. Дагы бир маселе азыр. Ошол иш Финполдон өткөндөн бери улуттук коопсуздук кызматында 1,5 жылдан ашыгыраак убакыт жатты. Прокурор катары дагы, юрист катары дагы, адам катары дагы. Ошо 1,5 жылдык мөөнөттө бир ишти тергей албай созуп отурган, сүрсүтүп отурган УКМКнын аракетине кандай баа берет элеңиз? Мен эми делону бүгүнкү күндө окуп чыкпай, айтпай туруп, жана алардагы кандай эмне үчүн экенин айтпай туруп, мен мисалы ага комментарий бере албайм, чын айтыш керек. Себеби алардын эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин бүтүргөн эместигин, мен эми алардын кандай мүмкүн бир нерсени айтаттыр. Алардын өздөгү нагрузка бардыр, же башка нерсе бардыр. Мен ага
мен комментарий бере албайм. Азыр биз мына прокурор менен сүйлөштүк, бул айтып атат. Иш качан сотко кетет ушул жанагы Кулбак Атабековдун иши, кылмыш иши. Качан сотко кетет деген суроого жооп ала алган жокпуз, билбейм деп отурат. Анткени соттук жанагы курулуш экспертизасы качан болуп, качан бүтөрү буларга маалым эмес экен. Кезек көп экен, кылмыш иштери көп экен курулуш жаатында. Ошон үчүн курулуш жаатындагы эксперт жалгыз бирөө болгон үчүн ушул өрөөндө кылмыш көп болгондуктан ал ошол кылмыштардын кылмыш экенин аныктап бүткөнгө убактысы жетпей атыптыр, таптакыр. Ол айлап эмес, бир 6 айлап, 7 айлап, 1 жылдап жанагы ошол жөн эле барып, ошол жерде курулушту көрүп, мынча сомдук иш аткарылыптыр, мынча сомдук иш аткарылбай калыптыр деген корутунду чыгарганга убактысы 6 айлап, 7 айлап, 1 жылдап жетпей атыптыр. Анын себеби мына улуттук коопсуздук кызматы дагы ушинтип түшүндүрсө керек. Улуттук коопсуздук кызматына келип түшкөн иш, кылмыш иш. Ошо курулуш экспертизасынын жоктугунун айынан 1,5 жыл кармалып отурду деп атат. Ал азыр ошол эле иш бүтпөгөн иш. Азыр прокуратурага келип түштү, бирок прокуратура дагы азыр ошо курулуш экспертизасы бүтпөй атат, ошон үчүн кармап турабыз деп атат. Демек, кылмыш иши боюнча ушул иш сотко качан өтөрү али кече белгисиз. Эми дагы канча жолу бул кылмыш иши токтотулуп, ар түрдүү себептер менен дагы канчага узарат, ал дагы белгисиз. Кыскасы ушундай. Эми кылмыш болду, жегендер жеп кетти, бирок бул боюнча жазаны качан чегерүү, кандай жаза чегерүү, качан бул сотко өтөт деген сыяктуу иш-чаралар, ошондой аракеттер качан кандай болот, мөөнөттөрү али кече белгисиз да. Бул дагы бир нече жылга чейин созулуп кетиши дагы мүмкүн. Анын ичинде жана кылмыш кылган кишилер өлүп, сөөгү сөпөт болушу мүмкүн. Бул Кыргызстан. Бул Кыргызстан. Кустурабыз дейт, куса турган кишилер мындай өлүп калса, өлүп кутулуп кете берет окшойт. Анан байыган байып кете берет, баягы азап тарткан эл ошол жерде азабын тартып, бул курулуш качан бүтөт экен эми деп коюп отура беребиз да. Азыр мен турган жер бул эсептөө палатасынын Ош, Жалал Абад, Баткен облустары боюнча аймактык башкармалыгы. Кулбак Атабеков мына ушул жерде курулуштар боюнча аудитор болуп иштейт, то есть ревизор болуп иштейт. Бизче айтканда, илгеркиче айтканда, азыр аудит болуп калышкан. Азыр ага карата ошол жол боюнча кылмыш козголгон. Андан кийин жанагы свет боюнча кылмыш козголгон. Ал иштер улуттук коопсуздук кызматында, ага чейин каржы полициясында, азыр эми прокуратурада тергелип атат, текшерилип атат. Ага карата бир нече адам көрсөтмө берген. Ушул Кулбак ушинтти, Кулбак ушинтти, Кулбак ушинтип кылбай койду, алдап кетти, жеп кетти деген. Ошон үчүн ушуга келип отурабыз. Саламатсызбы? Мен аты жөнүм Ыдырыс Саков. Так биз жетекчиге кирели деп келдик эле. Саламатсызбы? Кандайсыздар? Жүрүңүздөр. Жетекчиге кирели. Жетекчи иш маалында иштеп болбой каякта болот? Şu жұмыстар менен Жетекчи кетсе эле жумуштар менен кетип калган болобу? Эми орунбасар эмеде болсо, акыры бирөө болуш керек билейм да. Бул дагы мында пломба менен турабы же? Сыртқа шыққан сайын пломба чыгышат. Ушундайбы? Азыр мисалы обедке чыкса деле пломба менен чыгышат, сиз ким болосуз анда? Мен референт. Мында андан мына кадрбы, отдел кадр ким бар? Отдел кадрдагы бала дагы референт, отдел кадр өз дагы немеге чыгып кетти, отпускагачы. Эсептөө палатасы жырга эле отурат окшойсуң, Кандай бул? Ким жооп берет маганда? Эмне маселе бар? Кулбак Атабеков боюнча. Жооп бере албайт экенин кечиресиз. Ким берет? Жетекчи же орунбасары жооп бериш керек. Жетекчи жок болсо, орунбасар жок болсо, азыр иш маалы болсо, Азыр жооп бере албайт. отдел кадрдагы эмеде болсо, отпускада болсо. Андан мындай ким бар анда мындай бир макул андан эң чокусу жок экен, андан кийинкиси жок экен, андан кийинкиси жок экен. Дагы ким бар анда? Жок, азыр Бухгалтерга киштек болобу жок дегенде. бухгалтерибиз да жок эле. Счетный палатада эч ким жок болсо.
коррупционерлерге жыргал болуп аткан турбу? Шоттун палата жок, баары эсе алып жатат экен. Жетекчи дагы жок. Келип калалы? Бул жерде дагы ошол эме арызданып келесиңби, же жабырланып келесиңби? Жерде дагы ушул мекемеде шарт жок да. Отурайын десең, көчүп баса коеюн десең эч нерсе жок. Эсепкананын эшиги печатталып турат. Жок экен. Отпускада деди. Каттоо бөлүмү дейт. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жетекчиңиздер качандан бери жумушта жок? Азыр эле чыгып кетти. Азыр эле чыгып кетти. Демек эшигин печаттап кеткенине караганда ал уже Омин деп кеткен окшойт. Бүгүн иш күнү бүттү да. Билбейт экенбиз. Бул келиш керек азыр. Кулбак Атабеков ушул жерде иштейби, иштебейби? Иштейт, иштейт, иштеп атат азыр. Акыркы жолу качан көрдүңүз аны? Азыр объект болуш керек. Бүгүн көргөнсүз. Жок, бүгүн көрбөдү окшойт. Бүгүн келбейт окшойт. Кечечи? Жок, кечен деле көрдүм. Ушул аптада көрдүңүзбү? Бүгүн жума. Понедельник, вторник, среда, четверг. Билбейм, бизге Эми көрдүңүзбү? Жок, көрбөдүм. Акыркы бир аптанын ичинде көрбөдүңүз. Ооба, неден кеткен да объектчи. Объектке кеткен болушу мүмкүн. Бирок акыркы жолу качан көрдүңүз? Ооба. Могу августтун баштарында кетти окшойт. Ооба. Макул рахмат. Саламатсыздарбы? Кечиресиздер. Кулбак Атабеков деген кызматкер иштейбисиздер да? Эмне болуп иштейт? Мамлекеттик инспектор болуп иштейт. То есть, эмне иш кылат ошондо? Бюджеттик мекемелерди каржылоо жагында текшерүү жүргүзөт да. Азыр сиздерде уюштуруу бөлүмү деп турат да, эмнени уюштурасыздар ошондо? Уюштуруу бөлүмү келген материалдар ушул жерде обработка болуп, ал маалыматка, отчетко, сводный отчетко даярдалып, Бишкекке, борборго жөнөтүлөт. Кулбак Атабековду акыркы жолу качан көргөнсүздөр? Мен бүгүн жумушка чыктым. Эмгек көргөм. Отпускада бол. Так. Кандайсыз? Жакшысызбы? Кулбак Атабеков деген кесиптешиңизди тааныйсызбы? Тааныйбыз, Ал кишинин үстүнөн кылмыш козголуп, анан ал камалып, кармалып ушинтип жүргөндөрүн билесиздерби? Жок, ал жөнүндө маалыматым жок. Таптакыр билбейсиз, а? Маалыматым жок. Могу интернетке Кулбак Атабеков деп жазып көрбөйсүзбү азыр? Маалыматым жок ал. Жок, интернетке жазып көрбөйсүзбү? Бизде башка сайттарга киргенге доступ жок. Анан сиздер мындай ойлонбойсуздарбы, мындай? Кээде мен кылмышкер менен бирге бир кабинетте же болбосо бир мекемеде иштеп атам деп. Мен аны кылмышкер деп эле айтам да. Мени сотко берсе сотко берсинчи ошол. Бир көрбөйсүзбү эмени? Мен эмнеге кылмышкер дедиң? Соттун чечими чыга элек го. Мен эмне соттун чечимисиз эле сен кылмышкер дедиң мен деп мени сотко берсе берсин. Бирок жазып көрүңүзчү сураныч. Интернетиңизге. Менде маалыматым жок, жаңы эле келдим. Жаңы эле келдиңиз. Макул. Бул жак ким? Ошондо азыр бул жак отпускада, э? Ооба. А бул жакта? Саламатсызбы? Мен кечиресиз, бир аз убактыңызды алат элем. Кандайсыз? Менин атым Ыдырыс, фамилиям Исаков. Кулбак Атабеков деген кесиптешиңиз барбы? Бар. Иштейби? Иштейт. Ал кишиге бир нече жолу кылмыш козголуп, анан ал камалып, анан ооруп, андан качып ушинтип тергөөдө жүрөт да. Анан сиздер мындай кылмышкер менен же кылмышка шектүү адам менен бирге иштеп атам деп билесиздерби өзүңүздөрдү? Эми ал менин компетенцияма кирбейт. Анын жетекчилик эмеси. Ал билбей, анын кылмышын да билбейбиз, башкасын да билбейбиз. Кылмыш иши боюнча барбы, жокпу аны бизге тааныштырбайт. Жок, өзүңүздөр көзөмөл органысыздар да сиздерчи. Эми биз мына аудиттин материалдарын көзөмөлдөйбүз, бири-бирибизди көзөмөлдөйбүз да. Анын соответствующий органдар бар. Жетекчилик бар дегендей. Азыр бул жакта кызматкерлер отпускадабы, өргүдөбү? Эми бул отпускада, башка бул жерде эч ким отурбайт, бияка келген клиенттер отурат. Кабинеттин өзү эле. Кечиресиздер. Убактыңыздарды алган үчүн. Муну иштердин баардыгы ушу текшерүүнүн иштери да эми, а? Материалдар баардыгы ушу курулуштар боюнча, башка ушул. Азыр бул жакта бир кызматкер иштеп атат, бир кызматкер өргүдө экен. Бул жак өргүдө, наркы жак өргүдө. Анан дагы бир нерсени айтайын. Орун басар өргүдө экен. Жетекчи жок экен. Жетекчи эшигин мынантип мөөр менен басып кеткенине караганда, булар жана болду, иш бүттү деп эле кеткен окшойт. Мен саат 4-тө келдим. Мына 4-төн 59, мына 5 болду, азыр эми 5 болду. Элдин мына бейбечаралары иштеп атат мындай, карапайымдарычы. Булар баягы чортамандар иштей беришет, булар кетпейт. А бирок жетекчилер кете берет экен. Акыры өзү мисалы бирөө орун басар
өргүүдө болсо жетекчи болуш керек. Жетекчи өргүүдө болсо орун басар отуруш керек эле да. Биринин милдетин бири аткарып. Жок. Мен азыр сурайын дегеним ушул. Кулбак Атабеков каякта? Ал эмненин негизинде мына жерде иштеп атат? Буга биз мындан 2 жыл мурун дагы келгенмин. Кулбак Атабековго карата козголгон кылмыш иштеринен кабарыңар барбы десек, ооба текшеребиз деген. Ага чара көрүлөбү жок дегенде ошол иштер аягына чыкканга чейин ушуну иштен алып турасыңарбы десек, ооба ошентебиз деген. Биздин ошол сурообуз туурабы десек, ооба сен туура айтасың, азаматсың деп кетирген бул жакта жетекчиси. Азыр дагы деле иштеп атыптыр. Эми өзүңөр шотный палата болсоңор, эсеп палатасы, элдин баардыгын чыркыратып текшерген силер болсоңор, өзүңөрдүн кызматкериңердин арты булганып жатса, анан силер кандай моралдык укугуңар бар башка бирөөнү барып текшергенге? Мен түшүнбөйм ушу силерге. Ким кайсы объектте болгонун, кайер текшерип атканын бул бизде жарым режимный объект. Бизге айтылбайт, өзүнүн расстановка кадров деген бар, расстановка работников деген бар, ошого жараша бөлүнөт да. Ал приказ менен неме жетекчилик өздөрү жооп берет да, биз каяктан. Отдел кадрларыңыздар дагы отпускада экен. Азыр ошондо каяктан билебиз? Мисалы, ГАИге барсаң, дислокация деген бар да. Жетекчилик телефон берип, анан түшүрөтүздөр. Ооба, анын немелерде. Ооба. Өзү дислокация деген нерсе бар го, өзү бир жакта. Ооба, расстановка деп коет бизде. Расстановка биз менен тааныштырбайт, биз ала албайбыз аны. Жетекчиликте болот. Расстановканы койгон жерлерин, башкасын. Анан жанагы сиз деген суроого да мен чала жооп берип калыпмын. Ал тиги кылмышкерби, ал сот чечет туурабы, биздин немеге кирбейт, аны биз билбейбиз. Жаныбызда киши кандай киши, жакшы работник экенин билем, ата калганын биз билбейбиз. Эми формалдуу алганда бул киши туура эле жооп берип атат. Эми ал кимдин кылмышкер экенин, кимдин кылмышкер эмес экенин аны сот чечет. Бирок фактылар дагы бар да. Биз жөн эле ойноп келип аткан жокпуз да, бир кишини, ушу киши жөнүндө эле мындай барып эле ошону текшере калалы деп аткан жокпуз да. Ал жерде акыры бир 10 жылдай болду. 10 жылдан бери бир дагы жумуш аткарылбай атат. Дээрлик 200 миллиондон ашык акча бөлүнгөн. Мына ушул Кулбакка тиешелүү фирма аны уткан, алган ал акчаны. Анан ал жакта мындай трансформатор келиптир, ал эски трансформатор экен. Ал жарым-жартылай коюлуптур, андан башка жумуш жок. Ал жакта баягы жумуштун мөөнөтү көрсөтүлгөн. Ал мөөнөт калып кеткен, ал унутулуп калган. Андан бери дээрлик 10 жыл өттү. Прокуратура бул иш эмеде эсеп палатасында эмеде жанагы каржы полициясында бир нече жыл болду тергелди. Андан кийин улуттук коопсуздук кызматында дээрлик 1,5 жылдан ашык тергелип жатты. Андан кийин азыр прокуратурага өттү. Бул кишинин жанагы Эдил Байсалов айтмакчы кылыкы шайган жок да. Эмнеге андай болот? Элди өзүнүн мындай алганда мен дагы айтам. Бул кишинин өзүнүн артында мындай арты булганып жатат. Бул кишиге бир нече киши мындай жөнөкөй эмес эле кишилер показания беришкен, көрсөтмө беришкен. Бул Кулбак ишин аткарбай атат деп мурдагы УКСтун мурунку жетекчиси, мурдагы ген прокурордун атасы кайрылып атат. Бул киши бизди алдап кетти деп. Бир фирманын башчысы кайрылып атат, бул бизди алдап кетти деп. Бул киши өзү башкаларды текшерип жүрөтмүш. Бирок мунун артынан ушунча адам айтып атат, бул алдап кетти бизди деп. Анан ушул жанагы эсеп палатасында деле мындай уят болуш керек дейм да, жок дегендечи. Сен бирөөнү текшерерден мурун өзүңдүн кызматкерлериңди бир текшерип койбойсуңбу деген маселе болот да. Өзүңдүн кызматкерлериңдин артында не деген сөздөр жүрөт? Анын ага катталган не деген фирмалар бар? Анын балдарына катталган не фирмалар бар? Алар нелерди кылып атат? Кандай тендерлерди утуп атат? Андан кандай жыйынтыктар чыгып атат? Бир катар өзүңдүн кызматкерлериңди текшерип ал, анан кийин көчөгө чыгып башканы текшер деген маселе. Бул кишинин артынан бир нече жолу СИЗОдо жатып чыкты бул, бир нече жолу тергөөгө чакырылды, суракка чакырылды. Жок, бул киши бул жерде иштей берет экен. Себеби бул ушундай бир кандай десем, бир алмаштырылгыс, таптакыр мындай бир табылгыс кызыл китептеги кадр бул. Мен түшүнбөйм аны. Ким бул? Ким? Азыр ишке десе чыгат, мындай иштейт экен бул киши. Тергөөгө чакырсаң, жүрөгү кармап калат дагы, барсаң кардиологияда жатат. Эмнеге андай болот? Азыр биз ошол эсеп палатасынын ушул бош башкармалыгынын башчысы Максут Калмурзаев мырзага чалып атабыз. Мына өзүңүздөр көрүп атасыңар, кабинеттин алдында турабыз. Телефонун албай атат. Биз саат 4-тө келгенбиз. Жок. Орун басары жок, отдел кадр жок. Жана бухгалтерия жок. Кызматкерлердин жарымынан көбү жанагы эмеде экен, отпускада экен, өргүдө экен. Азыр биз кайрадан чалабыз. Азыр бул жердеги ошол референт кызматкер бар экен, ошонун айтымында
Максут мырза азыр облустук прокуратурада миш. Өзү негизи бизде кыргызда жана андай сөз бар. Жетекчи не опаздывает, он задерживается дегендей. Ошо сыңары азыр бул чыгып кетиптир. Азыр айтып атышат, иш менен чыгып кетти деп. Гудоп кетип атат, албай атат. Биз азыр тажабай чала беребиз. Прокуратура совещание билемдек, биринчи күнү келсе любой суроого жооп берет. Биз азыр кечке чейин болсо да күтөлүм. Себеби мен биринчи күнү бул жерде болбойм да. Любой суроо деп эми айткан менен ал эмне үчүн кулбак ушул жерде дагы деле иштеп атат? Мен ошону сурагым келет. Азыр мындай болуп атат. Бул жетекчилерин бири-бирин көзөмөлдөп, анан бири-бирин жыйналышка чакырып отура беришет, а кылмышкерлер колтугунда отурат да. Мен ошо абдан бул баягы и грех и смех да. Анекдот. Булар өздөрү өзүнүн кызматкерлеринин арасындагы ушундай иштер болуп атса, аны көрбөй эле ошол жанагы уурулукка шектелип аткан кызматкери барып алып башка ууруларды текшерип жүрөт экен. Мындай ууру каракчыны тоноду дегендей болот да. Жок, ууруну каракчы тоноптур дегендейчи. Эми Кыргызстанды мен башынан бери айтып келатам, биз имитация менен алектенип атабыз деп. Бизде бир дагы олуттуу эч нерсе жок. Олуттуу текшерүү дагы жок. Олуттуу жумуш дагы жок. Негизи бирөөнү текшергени барган адамдын өзүнүн репутациясы, өзүнүн кадыры, өзүнүн жанагы мындай адамдык, адистик жактары ошол жок дегенде моралдык укукту бериш керек да. Бирөөнү текшергенге. Азыр эми өзү уурулукка шектелип жүргөн адам барып кантип бирөөнү текшерет дейм да. Кантип сен уур экенсиң деп кантип текшерет? Эмнени текшерет ал? Кайсыл эмненин негизинде текшерет? Мен ушуну сурагым келет да. Алмаспы? Салам алейкум. Кандай жассыңар? Жакшы, рахмат. Менин атым Ыдырыс, фамилиям Исаков. Мен мынау Кулбак Атабеков деген кызматкериңиздердин боюнча келдим эле да сиздерге. Айтышты балдар. Азыр мына жакта биз материалдар боюнча кичине эме болуп атты эле да. Макул, прокуратура кайсыда? Облустабы же шаардабы? Мен азыр барып эле ошол жерде туруп бетиме сүйлөшсөк жакшы болот эле. Мынау Кулбак Атабеков боюнча суроолорубуз бар эле да. Аны мындай кылбайлы, эми Кулбак Атабеков боюнча азыр мага чейин восстановление болгон эле тактап бербейби юридический отделде? Жок, эми восстановление болгон күндө деле сиз аны кабыл алып атасыз да, ошол восстановлениени. Эмне негизинде кабыл алдыңыз? Себеби ал киши мындай жок, ал соттун чечими бир иши боюнча чыккан, бирок экинчи иши дагы деле тергөөдө да. Ал мисалы жол боюнча соттун чечими чыккан, туура. Аны восстановление жанагы келтирилген зыянды кайра ордуна келтириптир. А бирок анын азыр мойнунда 50 миллиондук азыр жанагы кең сайды электрлештирүү деген иши турат. Анан сиздер ал бүт элек, анын тергөөсү СМБда турган эле. Азыр эми шаардык прокуратурага кептир. Анан сиздер эмненин негизинде кайра кабыл алдыңыздар дейм да. Ошол соттун чечими биринчи боюнча, экинчиси иши боюнча биз курсу дела эмеспиз. Кандайча курста эмессиздер? Сиздер бизге келген эмес да кагаздары. Кагаз келбесе, демек сиздер курста болбой тура бересиздер, Жок, эми бизге документ болбосо бир нерсе дей албайбыз дейм. Жок дегенде сиздер ошол кабыл алуу болуп атса, мисалы сиздер асманда жүрбөйсүздөр да, сиздер шаарда жүрөсүздөр, шаарда аш тойго барасыздар. Адамдар менен, кишилер менен сүйлөшөсүздөр, прокуратура менен сүйлөшөсүз. Кулбактын ушундай иши бар экен, телевизордон чыгып атат, сайтта жазылып атат. Бул кандай болуп калат деп жок дегенде бир запрос бербедиңизби СМБга? Жок, мен бере албайм. Себеби мен буйрук чыгара албайм да. Центральный аппаратта бериш керек да, биз буйрук чыгара албайбыз. Бирок аткаруучусуз, бирок сиздин колуңузда иштеп атат да. Наркы объекти бар, бул объекти бар деп аны сиз жумшайсыз да. Сиз иштешесиз да аны менен. Анан кийин кантип кабыл алдыңыз? Жок, мен бул кызматкерди ала албайм. Мунун репутациясы жооп бербейт деп. Мисалы азыр мен бир экинчи жагын сурагым келет да. Сиздердин өзүңүздөрдүн кызматкериңиздер кылмышка шектелип атса, анан ал кызматкерди кантип дагы бирөөнү текшер деп жөнөтө аласыздар. Буга кандай мындай бир моралдык укук барбы сиздерде? Жок, мага буйрук берген, мен ошо буйрук
аткарам. Анан анысын мен териштиргенге менин акым жок эми. Сиз юридическое эми управление бар Бишкектечи. Ошол буйрукту сизге ким берет? Жетекчиңиз береби? Төрага береби? Төрага берет. Демек жоопкерчилик Кулбак Атабековдун жоопкерчилиги боюнча жоопкерчилик азыр төрагада, туурабы? Эсеп палатасынын төрагада. Буйрук берген эми ошолор жооп берет. Ошолор жооп берет. Сиз эч нерсеге жооп бербейсиз. Жок, мен аткаруучумун. Аткаруучу болсоңуз, демек сиз жөн эле роботсузбу? Кандай сизге мындай жазып берип койсо, ошону гана кыла бересизби? Кандай? Мен робот эмесмин го, аткарам да, аткаруучумун да. Азыр Кулбак Атабековду каяка жөнөткөнсүз? Кайсы районго жөнөткөнсүз? Каракулчу районунда. Кайсыл жумуш боюнча, кайсыл иш боюнча? Курулуш иштери боюнча. Билем, кайсыл объект текшерип атат ошондо? Район боюнча курулуш текшерип атат. Бардык курулуштарды. Ошондо анык акыркы жолу качан көрдүңүз ал кишини? Bir жумадай болду окшойт. Эми анын текшерүүсү, ошо командировкасы качан бүтөт анда? Командировкасы ушул билбейм, документти көрүп айтып беришим керек экен. Жок, азыр сиз мына кызматкерлериңиздин башкалары дагы азыр ушундай бир кылмышка шектелсе, аны сиз интернет барбы? Сиз интернеттен кабарыңыз барбы? Мындай интернет колдоно аласызбы? Жок, колдонобуз деп айтып атпайм мен. Жок, жаңылык окуйсузбу дейм да? Интернетте мисалы Азаттык, Акипресс, Кактус. Интернет мага документ эмес да. Документ эмеспи сиздерге? Демек андагы сөздөр сиздерге эч нерсе эмес, Мен эми аткаруучумун элем. Аткаруучу робот болобу? Таптагыр өзүнүн башы жокпу аткаруучунун? Андай деп адамга шек келтирбей. Жок, эми аткаруучуда дагы өзүндө мээ болот да, аткаруучу жетекчиде өзүндө чыгармачылык болот да, туурабы? Мындай бул эми культура эмес да, чыгармачылык болгон. Мен аны сиз ишкана деп эсептелем. Бирок мына кайсы бир мекемени текшериш үчүн бир жерден кандай десем эми, бирдемени текшериш үчүн бул жагынан чыкпаса экинчи жагынан чыгат деп. Сиз мага биринчи күнү келиңиз. Документти карап отуруп сүйлөшөбүз. Документ менин колумда турат азырчы, ага карата козголгон кылмыш иштер боюнча. Мен мынтип айтам, ачык эле айтайын. Мен бул жетекчи эмес да, эгерде жөн эле жетекчи айтканды кылып отура бере турган болсо, анда жаш баланы алып келип деле мындай коюп койсоң, ал жогору жактан бир сөз болсо, шеп андай деди, шеп мындай деди деп отура бергенге мындай бир ашыкча акылдын кереги жок да. Ашыкча мындай бир эрктин дагы кереги жок. Ашыкча акыл эстин, жөндөмдүн, билимдин дагы кереги жок. Шеп айтты деп гана отуруш үчүн көчөдөн любой адамдап келип туруп отургузуп, мына кабинетке коюп галстугун тагып койсоң жетекчи болуп калат экен да анда. Атабеков боюнча мындай жаңылыктарды окуп, бул чатак кой, бул эл эмне дейт муну? Мындай боло береби ушул? Биз элди текшерип атсак, анда биздин текшерип аткан кызматкерибиздин өзүнүн репутациясы бир түзүгүрөөк болуш керек да. Уят кой, бизге сөз тийип калат, мекемеге сөз тийип калат деп ойлонуш керекпи? Же жетекчи айтты эле деп азыр мына жерге бир торпоктап келип байлап койсоң дагы ошо торпокту дагы ишке ала береби? Өзү негизи интернетке чыккан маалыматтар боюнча прокурор реакция берип атат. Улуттук коопсуздук кызматы реакция берип атат. Керек болсо президент өзү реакция берип атат. Өзү чыгып интернеттеги жанагы коомдук пикирге жараша иш кылып атат. Кээ бир иштерди коомдук пикир терс болуп кетип аткан болсо, жок болбойт экен, эл наразы деп туруп токтотуп атат. Булчу, бул жетекчи айтты деп отурат. Анда бул жерге башкармалык коюштун не кереги бар анда? Анда ошо Бишкекке эле коюп койбой, бир жетекчи отура бербей, сен нарын текшер, бирак текшер деп эле. Нар жак текшер, бирак текшер деп. Анда жетекчи кылып отургузуштун не кереги бар анда? Биз азыр жанагы Ош облустук дагы прокуратурасына барганбыз. Шаардык прокуратурасына дагы барганбыз. Ал жерде эч кандай бир ашыкча адамды көргөн эмеспиз. Анан азыр жыйналышты дагы көргөн жокпуз, бир жолугушууну дагы көргөн жокпуз, сөздүн ачыгы. Мен азыр кайрадан барамын. Бул киши азыр айтты да, мен прокуратурада отурам деди. Андай боло турган болсо, бир иш боюнча ошо отурабыз деди. Андай боло турган болсо, азыр мен ошо облустук прокуратурасына дагы, шаардык прокуратурасына дагы кайрадан барамын. Ушул киши азыр барбы ошо жерде, жокпу, же бизди көзүбүздү оюп алдап отурабы деп ошого ынангым келет да. Жооп бербесе жок дегенде ошону көрөйүнчү, ал чын сөздү айтып атабы же жалган айтып атабы. Ошого ынаналычы жок дегенде. Мына азыр пломбасына караганда бул жерде жиби дагы жок. Бул
кыйладан бери эле жок окшойт өзү жумуштачы. Булардын өзүн текшерген киши жок да. Текшерүүчүлөр өздөрү өлгөн десең болот да. Мына сиздер азыр көрүңүздөр, мына урматтуу мугалимдер, урматтуу мына милиция кызматкерлери, урматтуу мына дарыгерлер, медсестралар, уборщицалар, сиздер көрүшүңүздөр керек да ушунучу. Булар мындай жерде мына астынан бери килем, кондиционер, жакшынакай кабинеттер, секретаршасынан бери жакшынакай креслолордо отурушат. Буларга жыргал. Азыр мына шаардык прокуратурага келдик. Азыр сурайбыз. Ушул эсеп палатасынын жетекчиси бул жерде барбы, жокпу? Сурайбыз. Саламатсызбы? Биз азыр билели дедик эле. Бул жерде совещание бир нерсе болуп атабы, жокпу? Бирде билбейт экен. Биз анда эсеп палатасынын Ош башкармалыгынын башчысы. Мен прокуратурадамын деп атат да. Бирок биз ишенбей атабыз. Ошон үчүн биз билгибиз келет. Азыр бул жакта совещаниеде ким бар, ким жок. Же болбосо бүгүн болдубу, болбодубу? Жок экен. Эч кандай. Бүгүн ал Максут Мамашевич бүгүн Ош шаардык прокуратурасына чакырылган жок. Жок экен. Совещание өткөрүлгөн жок. Жок, совещание өткөрүлгөн жок. Рахмат жок. Так, биз азыр Ош облустук прокуратурасына келдик. Себеби биз келип азыр ынаңыбыз келип атат. Ошол Ош, Жалал Абад, Баткен облустары боюнча эсеп палатасынын башкармалыгынын башчысы ушул прокуратурада совещаниеде отурам деди эле. Ошону биз текшерип атабыз. Баягы өзүңөр көрдүңөр. Ош шаардык прокуратурасына бардык, жок ал жерде. Эми Ош облустук прокуратурасына кирели азыр. Азыр жана эсеп палатасынын Ош башкармалыгынын башчысы айтты да. Мен совещаниеде элем деп. Совещание өткөрүлө турган жер мына жыйындар залы, мына жер экен прокуратуранын, облустук прокуратуранын. Баягы өзүңүздөргө көрсөтүп бердим. Шаардык прокуратурада бүгүн жыйындагы жок экен. Жанагы эсеп палатасынын төрагасы ал жака чакырылбаптыр, келбептир. Ага ынандык. Азыр мынау облустук прокуратуранын жыйындар залында отурабыз. Бул жакта дагы жыйындар залы жабык. Бул жакта да эч нерсе жок. Саламатсызбы? Сиз бул жакка келип калгансызбы? Кандайсызбы? Жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Өзүңүз. Бүгүн мынау эмеде, мекемеде жанагы Ош облустук эсеп палатасынын жетекчисинин катышуусунда бир кеңешме же бир жолугушуу бир нерсе өткөн жокпу? Ош кеңешме? Кеңешме, жолугушуу бир ким менен? Ош облустук эсеп палатасынын жетекчисинин катышуусунда. Качан? Бүгүн. Жок. Бүгүн өткөрүлгөн жок. Бүгүн сиздер чакырган жоксуз. Менин катышуумда өткөн. Мүмкүн общий надзор деп коебуз баягы. Биздики тергөө бөлүмүндө. Жалпы бөлүм деп коет. Мүмкүн ошодо болушу мүмкүн. А так мен өткөргөн жок. Анда мен ошого чыгып көрөйүн анда. Ал кандай неме берип атат ал? Ким болуп туруп ушул жерде? Жок, эми мен ошону сурап келдим. Менде болгон жок. Бүгүн болгон жок. Болгон жок. Бирок анда мен өзүм эсептөө палатасынын Ош башкармалыгынын башчысы. Жок. Азыр сиз чалып эле бүтүп берсеңиз болобу? Ошол киши катталыппы, катталбап. Бүгүн келдик экен. Канмуратова. Ооба. Эге дежурный ушул жердеби? Кетсин. Ким Максат Калмуратов деген жалпы бөлүмгө келбеди? Максут. Счетный палатанын башчысы. Жок. Сен ушердеги биз тактап сурап түшө койдуң. Эмне кимден? Бүгүн келди. Иода Сатуалдиев. Ушуну сурай кой тез. Муаккар Мукаш, канцеляриядан дагы Азам Сатуалдын тактам келди экен. Келбептирби? Жок, өзү келбептирби? Өзү. Жок, өзү да келбептир. Хорошо. Ош, Баткен, Жалал Абад облустары боюнча эсеп палатасынын жетекчиси Ош облустук прокуратурасына бүгүн келген жок. Келбептир. Бүгүн мына дежурдун берген маалыматы боюнча. Бүгүн келген жок. Ооба. Бүгүн мына саат 6-дан 5 мүнөт өттү. Биз жана 4-төн бери ошол жакта жүрдүк. 6-да бул жерге жетип келдик. Мына ынанганга чейин, сураштырып билгенге чейин бул жерде отурдук. 6-дан 5 мүнөт өттү. Мына 5-август. Ал келген жок. Ал шаардык прокуратурага да барган жок. Облустук прокуратурага да барган жок. Бизди көз көрүнө алдып атат. Жана телефондо сүйлөшүп атат, нар жакта бала илип атат. А мен совещаниеде отурам деп атат. Так, Кулбак Атабековдун үйүнө биз азыр 3-жолу келип атабыз. Ага баягы эле суроону бермекчибиз. Ошол
Кеңсай массивин свет менен камсыздоого бөлүнгөн акчалар каяка кетти? Ошону гана сурайбыз. Азыр эми кеч кирип калды, балким ушу күндүзү болбосо кечинде үйүнөн табарбыз деп, мынтип шамдан өтүп калган маалда кайрадан келип сурап атабыз. Саламатсызбы? Кулбак мырзага келдик эле биз. Менин атым Ыдырыс. Ыдырыс. Райондо дагы эле келе элекпи? Кайсы райондо экен? Siz kim bolosuz? Siz kimisi olosuz? Tuğanı? Ayalısızбы же? Кандай туғаныз? Жоқ, чыгып жооп берип кое аласызбы дегеним да? Күндүзү келдик, кече 2 жолу келгенбиз, таппадык да. Балким кечинде үйдө болуп калар деген ойдо кечирээк келдик. Bir жумада келем деп кеткен, Кече мен келиниңизге телефонду таштап кеттим эле, мага чалсын деп. Сиз Жок, телефон берип койсо болот да, мына Ыдырыс деген издеп келди депчи. Жок, телефон чалып берип койсо болот да, айтып койсо болот. Кыргызстанда телефон тартпаган район барбы экен, Siz ayalı olasызбы? Макул. Биз эчеке неге келгенибизди айтып койбойлубу сизге? Жок, мен айтайын дедим эле да, жанагы Кеңсай массивине свет коюш боюнча бөлүнгөн акчаны Кулбак мырза каяка жок кылган? Же светти качан коет деген суроону берели деп атканбыз да. Жок, балким айтып коерсуз эми тууган болсоңуз. Алло. Ушундай мамиле. Өзүн айтасын дейт, өзү келбейт дейт. 1 аптада келем деп кеткен дейт. Бизде ошол суроо ачык бойдон турат. Кече жанагы Өткүрбек Жамшитовдун атасы Асылбек Жамшитовго дагы барганбыз. Ал ошол маалда жана Ош облустук капиталдык курулуш башкармалыгын башкарып отурган. Акчалар мына ошол мекемеден берилген. То есть буйртмачы мына ошол Ош облустук капиталдык курулуш башкармалыгы болгон. Ал дагы айтып атат. Кулбак акчаны алгандан кийин ишти бүтүрүп кой да, мени уят кылып атасың деп ал киши айткан. Берки Пратов деген, Талас Пратов деген киши. Мына ушул кишинин колунда, мына ушунун фирмасын башкарып отурган. Мындай алганда формалдуу директор болуп отурган. Мына ошол Пратов дагы кече айтып атат, Кулбак билет деп отурат. Жеке оюн боюнча ошо Кулбак күнөөлдү. Мен эч нерсени билбейм, баарына Кулбак жооп берет деп. Кулбак дегени мына жок. Ал кармап келсең эгерде, милиция кармаса, апарып сотко апарайын, камайын десең, ооруп калат. Жүрөгү ооруп, ал кардиологиядан чыкпай калат. Жок, андан бошонуп алгандан кийин болду, үйдө отурбайт. Жок. 2 жылдан бери тергөө болуп атат. Ошол 2 жылдан бери ушул Кулбак Атабековдун, ушул бул жөнөкөй эле Кулбак Атабеков эмес, бул жөнөкөй эле бир мындай көчөдөгү жаран эмес. Бул болгондо дагы эсеп палатасынын аудити. Ошол кайсыл жерде ушул өрөөндө курулуш боло турган болсо, түштүк өрөөнүндө. Ошолордун бардыгына барып, сын тагып, бардыгын барып текшере турган киши. Анан ошол киши өзү ушинтип кылмыш кылып атса, анын кылган кыймыл аракетине бир дагы юридикалык баа азыркыга чейин берилек. Улуттук коопсуздук кызматынын тергөөчүлөрү эмне иш кылып отурат? Эмне менен алектенип атат? 2 жылда бир ишти тергей албаганы мен үчүн өтө табышмак. Буга ким жооп берет? Сиздердин ишиңиздерге таң калып атам да. Сиз кантип директор болуп калгансыз ошол фирмага өзү? Аны ошол Кулбак Атабек өзү дайындап, неме кылып, аны даже көөлөрүндө эле бар ошол тууралуу, көржө болгон тууралуучу. Ошол неме кылганда ошол мен сүттөн эле кол коюп неме кыла турган мен болуп калгам да ошол жердечи, ачыгын айтканда. Ошол кантип сүйлөшкөнсүздөр аны? Мен айлык алып иштейт элем 15 000. Анан кийин анча-мынча баягы той-пой болгондо неме кылганда берет эле акча. Ошол. Жок, өзү эмне болуп иштечү элеңиз ал фирмада? Фирмада директор болуп иштейт элем. Жок, ага чейин. Ага чейин мен монтажник
неме жабык акционердин коомунда главный механик болуп иштедим элем. Неме бирге иштейбиз дегенден макул болдум да. Макул болуп неме. Жок, эми сизге мындай артыкчылыктарын айтты, директор болгон мындай. Сенде служебный машина болот, айлыгың көп болот деген сыяктуу бир. Жок, ошол ал тууралуу сүйлөшмөдүк деле. Ачыгын айтканда, эми баягы товарищ болуп жүргөндөн кийин. Эми сиз мындай директор болуш кыйын экенин билсеңиз, анан мен мунун жоопкерчилиги бар дебедиңизби? Эми аны айтпапмын ачыгын айтканда. Анан директор болуп алдыңыз? Директор болдум. Директор болдум. Кандай экен анан директор болгон? Уна көрүп турсуңар го бардыгын. Бардым. Бийлик неме болуп, мени алдап кетти көп. Ошо директор катары кол койгонсуздар документтерге? Ооба, акчага неме кылганда, кайра неме алгандарга акча кол койгом. Тендерлерден кантип утуп аттыңыздар? Ошол кайсы бир жылдары, мисалы 2000 кайсы бир жылдары бул Кыргызстандагы эң көп тендерди, эң көп көлөмдө уткан 20-лыктын ичине киргенсиздер да, сиздер эң ийгиликтүү болгон. Ооба, ийгиликтүү жакшы иштеп атканбыз. Кийин эле мына иш болуп кетип, мыналар бардык ушундай болду. Бул иштер эмне болуп кетти? Акчаны алдыңыздар, төлөбөй койгон жок, мамлекет төлөп атат. Жок, буну мен бул подстанция боюнча ачыгын айтканда мен билбейм буну. Оны неме кылганда дагы сен аралашпайлы кой деген менчи. Анан акча түшкөн акчаны неме котор деген жагына которуп аткам. Которуп ошол неме болгондо эми эгерде чындап мен директор болгондо неме болгондо ошол подстанцияны алганы договор түзгөнү мен Россияга каршым керек эле. Мен барган жокмун. Өздөрү неме кылышып, кандай баада алышты, кандай неме кылышты, мен ал жагын вообще билбейм. Сиз ошону мына адиссиз да? Ооба. Адис катары ошол трансформаторлор эски экенин билесизби? Эски экенин билген эмесмин мен. Анысы келгенде келди деди. Келип анан кийин Финполдон текшеришкенде анан кийин эскилиги билинип атпайбы аны. Ошондо канчанчы жыл болуп чыкты ал? Алар эсимде жок аны. 92-жылкы? Жок, 92 эмес, анан бер жакта 98-99-жылкылар. Ошондо деле ал бир ремонттон өткөн эски эме да, туурабы? Жок, ремонттон өткөн эмес. Бул жумушту ошо Коля тапкан, ачыгын айтканда. Эми ортодон эле улар чыгып, биз кожоюнчулук кылабыз, олар үстүнөн неме алган да? Ким? Официанттарбы? Официанттар. Электромонтаж. Электромонтаж. Анан кийин анан ошонун негизинде анан кийин трёх сторон договор түзүшкө туура келип калды да. Жок, ал сиз билесизби? Андай подстанцияны курганга сиздерде лицензия жок болгон. Анан кийин официанттарга ошол электромонтажга сиздер жалынып баргансыздар. Силер уткула, биз силерге доляны чыгарып беребиз, бирок жумушту биз кылабыз, акчаны бизге бересиң деп. Жок, ол договордо мынандай эле да. Монтаж акчаны алат. Жок, заказды ошолор алат, бирок жумушту сиздер кыласыздар, субподрядчик болуп. Ооба, мындай да, немени электробурняны, строительный иштерин договор боюнча Сутранска жүктөлгөн. Ал эми ошол монтаждоо электро немелер боюнча, монтаждоо жумуштарын аткаруу боюнча электромонтажга жумшалган да. Бирок алар электромонтаж ишенсе кылдырбай койдук эле. Ошол электромонтажга Коля иш кылдырбай койду. Акчаны да бербей койду. Акчаны дагы бербей койду. Бирок акча биринчи түшкөн акчалар электромонтаж аркылуу өткөн. Кийин электромонтажды четке чыгарып коюп түзөт атат, туурабы? Ошол түзө өткөндүгү жөнүндө договорду сиздер Афиджанов менен бирге отуруп кол койгонсуздарбы же ал жокпу? Аны мен билбейм, ага алып келип туруп, мына кол кой дедилер, кол койсом ал ошо фиктивный экен да. Ошол. Ал фиктивный болуп чыкты. Ооба, мен ошо өзүм эле ордума кол койгом, калганын билбейм да. Ага жанагы эме ким эле жанагы Жамшитов кантип кол коюп калды анан? Жамшитовго мен аны да точно билбейм, аны апарып кол койду дешканда. Сизди ошол боюнча кылмыш ишин козголдубу? Ошол боюнча кылмыш иши козголуп, кимдер тарабынан? Прокуратурабы же СМБ? Финпол тарабынан. Кылмыш Финполдон козголуп, анан ал жерден неме ошол фиктивный документ үчүн 280 миң штраф төлөдүк ишкана. Болду, ошондо кутулду, ооба. Жумуштун аткарылбагандыгы боюнчачы? Жумуштун аткарылбаганы боюнча азыр сурак берип атам азыр. 2 жылдан бери. Ооба, 2 жылдан бери сурак берип. Канча жол чакырды? СМБга берип атасыздар эми? Финполдо, биринчи Финполдо болду. Финпол жоюлуп кетти. Финпол жоюлуп кеткенден кийин анан СМБга өттү. СМБда кече жакында эле келди. Чакырып турат дагы эле.
Чакырып эмне сурайт эми? Ошол баягы немелерди бардыгын показанияны берип бүткөнмүн азыр эми билбейм Коляны. Ал жерде дагы неме бар. Булар немелегилер айтып атышат, Колянын баласы ошол заводдун ээси менен сүйлөшүптүр. Ооба. Сүйлөшкөндө ал жердеги баягы сбыттын начальниги, заводдун директору, бухгалтери бардыгы мени тааныбайт экен дагы. Ошол Кулбактын баласын тааныйт экен. Ошо баласы менен сүйлөшөбүз, булар менен сүйлөшкөн эмеспиз. Договорда аны менен түзгөн эмеспиз де. Мен договорду деле көргөн эмесмин. Ошол. Сиз азыр туура айтып атасыз. Азыр фирма мендеги документ боюнча, ошо тергөөдөгү документтер, мага түшкөн документтер боюнча мындай. Россиядан трансформаторларды Кулбактын баласы башка өзүнө катталган фирма аркылуу сатып алган. Эски трансформаторларды азыркы 30 миллиондон эмес, болгону 2,5 миллиондойбу ушундайдан арзан эле акчага сатып алган. Эки трансформаторду алып келген. Келе атканда бажыдан өткөргөндө дагы ошол өзүнүн эски деген трансформатордун эски баасы менен, то есть арзан баа менен өткөргөн. Ошого жараша булар муну алып атканда дагы ошо фирманын өзү үчүн алынып атат, фирманы өнүктүрүү үчүн алып атат деген жүйө менен баягы НДСти дагы жарытып төлөгөн эмес. Себеби эгерде фирма өзүн өнүктүрүү үчүн жабдык сатып алса, анын жанагы НДСи баягы сатуудан алынуучу нарк салыгы ал дагы арзаныраак төлөнөт. Ошонтип аны дагы азыр эле төлөшкөн. Кийин алып келип туруп, анан буларга кайра саткан. То есть баласы атасынын фирмасына саткан, туурабы? Эми бирок аны уже башка баа менен сатып атат уже. Аны саткандагы мага немесин билбейм го, бирок бизге келип неме өткөргөндө бир трансформаторду 24 миллиондон өткөргөнбүз ошол. Ошол. Бирок анын ошо баласы алгандагы баасын уктуңузбу? Уккан эмесмин. Билбейм дагы. Канча баадан алган? Жок, аны билбейм. Аны билбейм аны. Анын баласынын аты ким эле? Кайрат. Аны таба алабызбы? Алар менен сүйлөшүп турасызбы азыр Кулбак? Жок, мен вообще 1,5 жылдан бери бултыры жаңы жылдын алдынан соттон кутулгандан кийин, соттон акталып чыккандан кийин, ошондон кийин жаңы жылдан алдында жолукканмын, ошол бойдон жолугуп элем. Кулбак сиздин досуңуз болот да? Эми ошол 92-93 жылдан бери дос болуп жүргөнбүз. Эми берки Сапардын атасы менен дос элек. Анан бул onu тааныштырып ошо дос болгонбуз да. Кулбак менен азыр сүйлөшүп турасызбы? Азыр жок, 1,5 жылдан бери сүйлөшүп элекмин. Өзү негизи тергөөдө адатта мындай бири-бирине дооматы бар кишилерди беттештирет. Бетте азыр Кулбак менен беттешкенсиздерби? Жок, мына жерде беттеше элекпиз азыр. Каякта беттешкенсиздер? Мурунку жол боюнча кылганда беттешкенбиз ошо. Жол болгондо ал дагы менен кошо тартты. Бир салган айтпасам бир 15-20 күн жаттык чечип ошол. Мынау свет боюнча аны улуттук коопсуздук кызматы тергеп атат, бирок али беттештире элекпи 2 жылдан бери сиздерге? Жок, азырынча Кайратты табабыз деп атат да, Кайратты таппай атышат азыр. Кайратты эмне үчүн таба албайт? Билбейм аны мен. Ал Кыргызстанда эмес бекен? Аны билбейм аны. Мен неме? Анын фирмасынын аты эмне? Аны азыр эсимде чыгып калды. Эми ушундай иш болду. Ушул иште акырына чыгарып койгондо мына 2 жылдан бери, 3 жылдан бери жүрөбүз. Ушул трансформаторду жүргүзүп койгондо мынчалык эч нерсе болбойт эле. Ошону суранам сенен, ушуну бүтүр өзүң айткандай бир эле машина товар калды дейсиң, алып келип койгонубузда бул иш болбойт эле азыр. Эми ашып барса бир аз эле акча менен бүтөт эле өзү. Мынантип билбейм, жададым мен сурак бергендечи. Мына ушу суу транстын ушул башталгандан бери суу транстын канча иш кылган болсо ошончо сурак баратам. Бүт кайсы жерде иш болсо ошол жерге сурак баратам. Бардыгын чыгып атышат. Эми калгандары жакшы эле, Кудайга шүгүр. Азыр мындай жөн эле мындай кара эсеп кылалы. Мындай орой жөн эле мындай дүңүнөн эсеп кылганда бир трансформаторду 24 миллиондон булар ошол эмеге өткөрүп атат, укска. Бирок булардын алган баасы өзү негизи бир 2,5-3 миллион тегерегинде эле. Салык-палык, жол кире, аяк бактар менен кошкондо дагы 2 трансформаторду азыр ошол бир 8-10 миллион калсын, ошондо дагы дээрлик 40 миллион сом акча буларга жөн эле пайда болуп калып атат. Бирок ошол жетпей атат да. Себеби эски трансформаторлор аны жаңы деп өткөрүп, башка баа менен өткөрүп атат. Бир нече эсе кымбаттатып өткөрүп атат. Бирок ошол дагы Кулбакка жетпей атат дагы. Калган ишти дагы аткарып кое албай атат да. Мына кишинин айтканчалык бар өзү бир жагычы. Туурабы? Мен туура айттым. 40 миллиондой акча трансформатордун өзүнөн калып атат. Жеке оюм боюнча ошо Кулбак күнү эле, Кулбак күнү ушунчалык неме болгондо
мындай иш болбойт эле. Жоопкерчиликте болгон. Жамшитовдун күнөөсү барбы жокпу? Аны билбейм Жамшитти. Ал киши деген эми Чоң киши. Чоң киши. Чоң кишилерде күнөө болбойт, а? Болду. Макул болду. Кулбактын баласынын күнөөсү барбы жокпу? Эми иштин баардыгын кылган ошол да, алып келген товардын баардыгын алып келген. То есть ал биринчи аялдан баласыбы, же экинчи аялдан баласыбы? Биринчи аялдан. Биринчи аялдан. Азыр Талас Пратов менен сүйлөштүк, ал ошол Кулбак менен сүйлөшпөгөнүн акыркы 1,5 жылдан бери. Жумуштун баардыгын трансформаторларды айрыкча Россиядан ошол Кулбак Атабековдун баласы Кайрат Атабеков сатып алып келгенин, бул дээрлик акчага аралашпаганын, анан жоопкерчилик баары бир Кулбактын жана Кулбактын баласы Кайрат Атабековдун мойнунда кала турганын айтып атат. Бирок бул киши дагы ошол улуттук коопсуздук кызматына Кулбакка каршы көрсөтмөлөрдү берген. Заказчик катары Асылбек Жамшитов дагы Кулбакка каршы көрсөтмөлөрдү берген. Бирок негедир улуттук коопсуздук кызматы 2 жылдан бери ошол бир кишини кармай албай атат, анын аракеттерине бир укуктук баа бере албай атат. Неге? Мына жер Ош шаардык социалдык фонду. Ошол соцфонддун имараты. Муну көрсөткөнүмдүн себеби бар. Анткени Кыргызстанда эң ийгиликтүү деген 20 фирманын бирөөсү ушул Суу Транс болуп турган доорунда. Анан ошол фирманын жетекчиси мына ушул Талас Пратов болгон. Талас Пратов ошол кезде мындай эң ийгиликтүү деген фирманын жетекчиси катары миллиондогон тендерлерди утуп аткан фирма катары, ошонун жетекчиси катары иштеп аткан болсо, ошонун директору катары өзүн алып жүргөн болсо, азыр мына ошол соцфонддун кароолу болуп калыптыр. Баягы взлет и падение дегендин бир яркий мисалы мына ушул киши болуп атат азыр. Мен азыр ушул жерден жанагы Кыргызстандагы азыр ушул учурда жанагы эң курч канжардын ээси болуп турган Камчыбек Ташиев, Зулушев ошол мырзаларга кайрылат элем. Сиздер коррупция менен күрөшүп атасыздар. Кана күрөшкөнүңүздөр. Эгерде аткарылган болсо жумуш, туруш керек эле да мына жерде свет жаныш керек эле да. Свет жок азыр. Урматтуу Ташиев мырза, сиз эгерде чындап эле мына улуттук коопсуздук деп атасыз. Ошто эл батпай да. Мына жака чыгарылганга деп баягы жер бөлүнгөн. Адамдар госактыларын алышкан. Качан свет жанат экен деп отурушат, качан жол курулат экен деп отурушат. Бирок жолду дагы, светти дагы бир эле ушул Суу Транс деген фирма утуп атат. Суу Трансты мындай алып келип, сен кана акча? Кылбадыңбы? Кылбасаң анда алып келип, коюп кой ордуна акчаны деген киши болобу сиздерде? Сиздер ошону кыласыздарбы? Же жөн эле телевизордон чыгып алып эле мен коррупция менен мындай күрөшөм, мен коррупцияга каршы күрөшөм дей бересиздерби? Кана күрөшкөнүңүздөр? Бул бир нече жылдан бери болуп атат. 2013-жылдан бери. Азыр ал акчанын баш аягы жок азыр. Таппайсыздар. Табылбаса жок дегенде чара көрүлүш керек да. Мына бул турат. Мына бул трансформаторларды мен ошол кезде иликтеп баштаганмын өзү. 2017-18 жылдар. Ошол кезде 11 миллион рубль деп турган. 11 миллион рубльң ошол кезде эми сом менен дээрлик барабар эле болчу. Ашып кетсе сомдон бир аз кымбатыраак. Ошондо 15 миллион сом болсун, наркысы 15 миллион сом болсун, ашып кетсе 30 миллион сомго мына келе турган нерсе эле. Жаңысы. Булар эски 92-жылкы эски орустарга кызмат кылып, эскирип, бир жолу ремонт болуп, анан жөн складта жаткан мунондойду алып келип туруп, биздин кыргыздын көзүн оюп, бул жап жаңы деп ушунап келип берип коюп атат. Сиздер буга чара көрбөй атасыздар, эч кимиңиздер. Азыр Кулбак Атабеков ошол маалдагы жанагы эсеп палатасынын кызматкери. Ал азыр эркиндикте жүрөт. Ал фирманын баягы формалдуу кожоюну Талас Пратов азыр үйүндө отурат. Ошол кездеги жанагы Асылбек Жамшитов деген Ош облустук УКСун жетектеген адам. Мурдагы жанагы баш прокурор Өткүрбек Жамшитовдун атасы. Ал азыр ардактуу пенсионер. Аларга ошентип кетип калыптыр. Кана свет кана. Урматтуу мына азыркылар. Мурункулар, мына Соронбай Жээнбеков мырза. Сиздин досторуңуз ошол жана Асылбек Жамшитов деген сиздин досуңуз да. Ага ишенип, анын баласын алып келип ген прокурор кылгансыз. Мына сиз жооп бересизби ошого мындай? Жээнбеков мырза, Соронбай мырза. Мына. Президент болом деп эле президент боло аласыңар, анан кылган ишиңер ушул да.
Мен болом деп жүткүнөсүңөр. Кана ишиңер кылган ишиңер президент болуп. Коррупция менен мен тазамына мен күрөшөм. Сооронбай Жээнбеков жана президенттикке коюп атканда айтты эле. Мен ушул өндүрүш жаатын Кыргызстанда кайсыл жерде эмне болуп атат, эмне болгон жок, эмне болду, кандай проблемалар бар, ошолордун бардыгы жөнүндө уктап атканда ойготуп сурасаңар көзүмдү ачып туруп эле шаар жооп берем деди эле. Кана жооп берген азыр? Азыр мына жердеги демек Сооронбай Жээнбеков мырза, сиз билген экенсиз да ушул нерселердин кылынбай атканын. Анда ушуну билип туруп унчукпай көз жумуп отурдуңузбу? Анын баласын, жанагы Асылбектин досуңуздун баласын ген прокурор кылып коюп. Отурдуңузбу жөн эле. Билем мен аны, ушинтип алдап жеп кетишкен. Эмеде баягы өзүңүз баш болуп бөлүп бергенсиз ушул жерде. Кең сайда. Бөлүп берген учурда телевизорго чыккансыз, гезитке чыккансыз, интернетке чыккансыз, жылдыз болгонсуз ошондо. Мына свет болот, суу болот, жол болот дегенсиз. Келе бергиле, келип көчүп келгиле дегенсиз. Кийин акчаны бөлдүргөнсүңөр көптөп. Кана анан кийин ким жеп койду ал акча? Ал акчаны. Акыры бирөө жооп береби буга мындай бир Жээнбеков президент болуп, ал жооп бербесе жооп берем деп, бардыгын билем деп. Мен бардыгын көзөмөлдөйм деп, жанагы баш прокурор болгон Өткүрбек Жамшитов буга жооп бербесе азыр жөн эле жок ал киши, мындай жок, мындай буланып жоголуп кеткендей жоголду азыр. Жок ал. Анын атасы унчукпай пенсияга чыгып кетти, тып-тынч. Андан кийин жок, мына биз кыйратабыз, мына биз жыргатабыз деп келген мына Зулушев мырза, Садыр Жапаров мырза. Мына бардыгын өзүм жооп берем, бардыгын өз көзөмөлүмө алам дегенсиздер да сиздер. Ташиев мырза. Кана азыр мынага эмне чара көрдүңүздөр, кана? Бул 2013-жылдан бери уланып келе аткан нерсе. Андан бери мына 2013 болсо 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 9 жыл өтүптүр. 9 жылда эч кимиңиздер эч нерсе кылбай атасыздар. Эл баягы госактыларын көтөрүп алып жүрүшөт мына жака. Же суу жок, же жол жок, же свет жок, же келип бул жерге мындай бир көчүп келип жашай албайт, үй сала албайт. Шаарда квартирадан квартирага көчүп, самсып, жанагы анча-мынча үйү бар, жайы бар. Элге ошентип квартирага үйлөрүн берип койгон, анча-мынча көпөстөрдүн көзүн карап эл жүрөт, карапайым.